Салам достор, кандайсыздар? Мен сиздер менен, менин атым Динара, фамилиям Абдурахманова. Дагы мен бул продукциялар жөнүндө айта турган болсом, бул продукцияларды кантип ичиш керек, кантип колдонсо болот, ушулар жөнүндө мен айтып берейин. Бул капсуланы ичкениңиздерде сиздер бир капсуладан ичпейсиздер, муну бөлүнүп ичилет. Анан сиздер эгерде 50 жашка чейин болсоңуздар, эгерде 50 жашка чейинкилер давлениясы жок болсо, анда бул капсуланы 6га бөлүп ичишиңиз керек. Эгерде 50 жашка чейин бирок давленияңыздар бар болсо, жашыл окуп давленияңыздар бар болсо, анда сиздер 8ге бөлүп ичишиңиз керек. Эгерде 50 жаштан бөйдөгүнкүлөр дагы муну 8ге бөлүп ичиш керек. Бул кантип бөлүнөт? Адамдын жашына жараша, организмине жараша, адамдын ооруларына жараша да. Эгерде ооруларыңыздар аябай көп боло турган болсо, анда дозасыны азырактан 8ге бөлүп таштай берсеңиздер болот. Анан муну кантип ичилет? Эртең менен ачкарын 1 стакан сууну ичип туруп, жылуу сууну. Анан капсуланы 8ге бөлөсүздөр дагы 8ден 1 бөлүгүнү тилиңиздердин астына таштап коесуңар. Ошол тилиңиздердин астында өзү ээрип жок болуп кеткенге чейин тийбейсиздер. Себеби тилдин астында ээрисе бат-дейсиздер берет, майда тамырлар аркылуу. Ооздогу проблемалар дагы кетет тилдин астында ээрисеңиздер. Анан жарым саат өткөндөн кийин, же болбосо 20 мүнөт өткөндөн кийин тамактана бересиздер, анан кечке чейин сууну ичишиңиздер керек. Бул клеточный питание болуп аткандан кийин бул сууну талап кылат. Сиздер канчалык сууну көп ичсеңиздер, сиздерде ошончолук результат жакшы болот. Себеби бул суу менен иштейт. Суу менен биздин клеткабызга жеткирип турат да. Анан канчалык суу ичиш керек? Сиздердин весиңиздерге жараша. Весиңиздер мисалы 50 кг болсо, анда ошону 30га көбөйтүп туруп ичесиздер. Канчалык даже 2 литрден дагы ашык сууну ичсеңиздер болот да. Ушул капсуладачы. Кандай сууну ичесиздер? Сууну лучше кайнатпай эле ичкениңиздер жакшы да. Себеби сууну кайнатканыңыздарда баягы суунун да керектүү заттары өлүп калат. Ошондуктан сууну кайнатпастан ичиңиздер. Эгерде муздак суу иче алсаңыздар, муздак суу иче бериңиздер. Эгерде муздак суу иче албасаңыздар, анда жылуу ысык кылып алып эле иче берсеңиздер болот. Лучше кайнатпай эле ичиңиздер. Кечке чейин 2 литрден ашык. Анан дагы муну кантип ичиш керек? Муну болсо, бул экөө чогуу ичиш керек. Бул экөө бири-биринин функциясын толуктап турат. Муну кандай ак менен фиолетовийди бүтүн бойдон ичишиңиздер керек. Муну ачканга болбойт, себеби ачканда живой бактериялар өлүп калат. Акты бөлгөнгө болот. Муну бөлгөнгө болот. 4кө бөлсөңүздөр болот. Эгерде мындай эмелериңизге, организмиңизге жараша да 4кө бөлсөңүздөр болот. Бир капсуланы кийинкисин болсо 3кө бөлөсүздөр. Ошондо 4 күн ичесиздер, 3 күн ичесиздер, анан 2ге бөлөсүздөр, анан 1 штука целыйга өтүп кете берсеңиздер болот да. Экөөнү чогуу уктаганга жарым саат калганда. Бул кандай? Бул уктап атканда таасир берет, мындайча айтканда, уктап атканда жирди жыгат этет. Иш болсо тезирээк моондан кээ бир адамдар ушунун өзүнөн эле арыкташат да. Мону кош, эгерде тезирээк арыктайын дей турган болсоңуздар, анда ушуну кошуп ичиңиздер, себеби бул уктап атканда ошо жирди жыгат этет, уктап атканда таасир берет. Анан мону айта турган болсом, бул детскийди сиздер дагы 10 жашка 12 жашка чейинки балдарга берсеңиздер болот. Муну кантип бересиздер? Баягы юпени жасайсыздар го, юпени жасагандай кылып эле бере бересиздер. Мисалы, муну дагы ошол жашына жараша бөлүнөт. Эгерде 9дан 12ге чейин болсо, бир бүтүн бойдон ичсе бере берсеңиздер болот биринчи ичкенде. Анан эгерде 1 жаштан 3 жашка чейин 5ке бөлүп берсеңиздер болот. 5ке бөлүп, же болбосо 4кө бөлүп бере берсеңиздер дагы болот. Анан 5 жаштан 9 жашка чейин болсо 3кө бөлүп берсеңиздер болот да. Ошону анан уже акырындык менен дозасын көбөйтө бересиздер. Мындагы сиздер канчалык дозасы көбөйгөн сайын ошончолук результат жакшы болот. Мисалы, мону дагы мен жана айтпай кетиптирмин, 8ге бөлдүңүздөр. Эгерде 8ге бөлө турган болсоңуздар, ошону 8 күн ичесиздер. Мону 8 күн ичесиздер. Мону 7 күн ичесиздер. Мону болсо 6 күн ичесиздер. Мону 5 күн ичесиздер. Анан мону 4 күн ичесиздер. Мону 3 күн ичесиздер. Ошентип бара-бара дозасын көбөйтө бересиздер. Канчалык дозасы көбөйгөн сайын ошончолук сиздерде результат жакшы болот да. Анан мисалы сиздер муну 3кө бөлгөнгө келгенде, же болбосо 4кө бөлгөнгө келгенде сиздер кичине кыйналып кала турган болсоңуздар, анда кайра дозасын азайтышыңыздар керек да.
кайра дозасын азайтасыздар и токтотпостон иче бересиздер. Бул кичине обострение бериши мүмкүн, бирок обострение бергенде сиздер коркпоңуздар. Кээ бир адамдарга обострение берет, а кээ бир адамдарга вообще обострение бербейт да. Кээ бир адамдарга 8ге бөлгөндө дагы күчтүүлүк кылат, а кээ бир адамдарга 8ге бөлгөндө эчтекени сезбейт да. Обострение берген убакта ошол обостренияны басыш үчүн таблеткаларды же болбосо мазь-паздарды колдонуп койсоңуздар болот. Мисалы, давленияңыздар көтөрүлүп кетсе, давление түшүргөн дарыны ичип коюңуздар. Же болбосо колуңуздар, бутуңуздар ооруй турган болсо, обезболивающий мазьдарды же болбосо дарыларды ичип койсоңуздар болот. Анан дагы муну ичип атканыңыздарда сиздер эмне дары ичип аткан болсоңуздар, ошо менен кошо иче бериңиздер. Сразу токтотконго болбойт. Мисалы, давлениянын дарысын постоянно ичип жүргөн болсоңуздар, же болбосо сахардын дарысын постоянно ичип жүргөн болсоңуздар, ошо менен кошо эле иче бериңиздер. Дарылар менен аралашса эчтеке болбойт. Кийин уже акырындык менен аны өзүңүздөр эле таштап коесуздар. Дагы кандай? Болдуңбу?